Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз-тажик чегарасында бул иретте карапайым элдин тынч жашоосу бузулду. Баягы эле тажик аскерлери баягыдай эле провокациялык тактикаларын колдонуп, кыргыз мамлекетинин бүтүндүгүнө коркунуч жаратты. Мыйзам боюнча чегара нөмөтүндө турган жоокерлерде болбошу керек болгон минометтор дароо тажик аскерлеринде пайда болуп, кыргыз чегарачыларын көздөй аткылап баштаганы, албетте кыргыз тараптын дагы тийиштүү жооп беришине негиз болуп калды. Бул ирет тажик бийлигинин кыргыз элине карата жасаган аскердик зомбулугунан тилекке жараша бир дагы кыргыз жараны жабыркаган жок. Ок аткан тараптан коргонгон кыргыз аскерлеринин ичинен 10 чакты жоокер жеңил жаракат алганы маалым болду. Жергиликтүү элибиз тез арада окуя орун алып жаткан аймактардан коопсуз жайга көчүрүлүп, алдын баштары аман калды. Мындай коркунучтуу окуяларды биздин сабаттуу саясатчыбыз 2009 жылы протоколго кол коюп бергенден бери тез башынан өткөрүп жаткан Баткен эли кыргыз эли тайманбаган баатыр экенин көрсөтүп, кандай күн болгон чакта да ал жерлерди таштап кетип калган жок. Бирок армия деген армия. Тажик тараптан аскердик агрессиялар орун алган чактарда буга чейин баарыбыз жакшы байкагандай, кыргыз армиясынын аскердик жабдуулары, коргонуу техникаларында олуттуу маселе бар болуп келген. Буга байланыштуу өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде кыргыз армиясы үчүн акыркы үлгүдөгү бир катар аскердик техникалар сатып алынган болчу. Анын ичинде 40 дана брондолгон атайын унаалар да бар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дал ошол алынган техникалар кечээки окуяларда пайдаланылып, жергиликтүү элди сактап калуу үчүн эң маанилүү ролду ойногон. Кечээки болуп өткөн конфликттен кийин булар ошол бүгүнкү айткан жолугушуулардын жыйынтыктарын аткарат деген ойдобуз. Жана кечээки болгон конфликттен кийин булар көп эле өздөрү сабак алып калыштыго, демек буларга аткарууга мажбур болушат деген ойдомун. Чыгып кеткен адамдардын бардыгын үйлөрүнө кайтаруу, өз убагында кайтаруу жана бүгүн кечке чейин адамдар өздөрүнүн үйлөрүндө болуп калыш керек. Мына президенттин тапшырмасы негизинде алынып келинген 40 бронь машина ушул жерде кечээки конфликтте бардык жабыркагандарды, жарадар болгондорду, жөнөкөй адамдарды ошол конфликттин ордун алып чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгүнө байланыштуу көптөгөн адамдарыбыз жабыркаган жок. Элдин баары Баткен менен убара болуп, Имамали Рахмондун бийлигине нааразычылык билдирип, кыргыз элинин тынчтыгын тиленип отурган чакта, мекен үчүн жанын аябай турган чыныгы патриот кыргыз аскерлери, күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, бүтүндөй мамлекеттин жетекчилиги Баткенди коргоо менен алектенип турган кезде, албетте кимдин ким экенин билип алууга толук мүмкүнчүлүк болду. Кыргызстанда жашап туруп, кыргыз паспортун көтөрүп жүрүп, кыргыздын суусун, абасын жутуп, мен журналистмин, мен саясатчымын, мен аябай акылдуу адаммын, элдин баарына акыл үйрөтө аламын, мен керек болсо президенттен да акылдуураакмын деп көкүрөк кагып жүргөн кээ бир кишилер бул жолу да өздөрүнүн колтугундагы котур ташын элге ачык көргөзүп, кыргыз элине дос эмес эле чыныгы душман экенин өздөрү өз колдору менен далилдеп беришкенине баарыбыз күбө болдук. Баягы эле чет элден каржыланып, өздөрүн продвинутый деп атап алгандар, мындайча айтканда, өздөрүн кыргыз коомунун каймактары дагы калган элдердин баары түркөй, сабатсыз, эски доордогу аң сезим менен калып кеткен адамдар катары эсептегендердин белгилүү тобу бул иретте карапайым элдин каргышына калдыңдөнөт. Анткени чегарада алгач тажик тарап ок атып, кыргыз аскерлерине каршы минометторду колдонуп баштаганын бүт дүйнөгө далилдеп, тийиштүү так маалыматтарды таратып жаткан жакта, өзүбүздүн ичибиздеги эле жүргөн Кактус Медиа маалымат агенттиги тажик тараптын таламын талашып иштеп жаткан Тажикстандык Азия Плюс маалымат агенттиги кыргыз аскерлери биринчи ок чыгарды, жаңжалды кыргыз аскерлери атайын баштады деген маалыматтарын көчүрүп алып, өз сайттарына жайгаштырып, соц тармактарда жүрүп жаткан маалымат согушунда тажик тараптын кызыкчылыгындагы сайтка колдоо көрсөткөнүн бүт эл журт көрдү. Бул бүгүн эле болуп калбастан, буга чейинки жаңжалдарда дагы кыргыз тарапты күнөөлөгөн маалыматтарды таратып келгени белгилүү. Сначала кыргызские военные начали стрелять, как смотреть, а в ответ таджикский военный открыл огонь, и началась перестрелка. Көрдүңүздөр, мына жерден мындай информация вообще Кактус Медианыкы туура эмес. Кактус Медиа ушундай недостоверный ложный информацияларды токтотсун, болбосо жабылсын ушул. Мына дагы бир кайрылып коеюн.
бай Кактус Медиа деген сайт берип атат. Кыргыздар өзү баштаптыр. Ошол жердеги жанагы суу бөлүштүргөн жерди кыргыздар басып алган деп туруп, тажик тараптын кызыкчылыгын коргоп атат. Жугасы мында исмилер. Ушундай учурда кимдин ким экенин билсек болот. Мен Кактуска миңналат айтам. Бул чек ара маселеси эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп келет. Дагы учурдан пайдаланып айтайын. Мына Кактус Медиа деген бир сайт бар экен. Ошол жазып атат. Азыр ошол водозаборду дейт, ошолну кыргыздар басып алган аракет кылыптыр деп тажиктердин сөзүн сүйлөп атат. Эми ушу Кактус Медиа силерде бет деген барбы? Мына мен азыр дагы айтам, эскертем. Кактус Медиа силер жазган маалыматыңар бүгүн силер Кыргызстанга чыккынчылык кылдыңар силер. Жалпы элди каратып туруп, Тажикстандын маалыматын таркатып атасыңар силер. Силер Тажикстанга иштейсиңерби же Кыргызстанга иштейсиңерби? Өзү негизи кыргыз эли дээрлик толук бойдон Кыргызстанда кимдин ким экенин билип бүттү болуш керек деген ой келет. 7 миллиондун тегерегиндеги элибиз албетте акылмандыгы, көрөгөчтүгү менен бардык окуяларга тыкыр көз салып, анализ кылып, баарын түшүнүп турат десек адашпайбыз. Урууларга, жердешчиликке бөлүп, түндүк-түштүккө, партияларга жана башкаларга бөлүп жаруу жолу менен кыргыз элин талкалап жок кылуунун үстүндө тымызын саясатын жүргүзүп жаткан күчтөр бар экенин деле түшүнбөгөн эч ким калбаса керек. Эми акыркы 10-15 жылдан бери бул бөлүп жарууга дагы бир топ кошулганы байкалат. Алар кадимкидей сырттан каржыланган, өздөрүнүн конкреттүү миссиясы бар топ. Алардын сүйүктүү эжелеринин бири Роза Отунбаева айткандай, бул топ өздөрүн продвинутые деп атап, алардан башканын баарын мырктар деп таанышат. Мындайча айтканда, сиз буларды колдобосоңуз, булардын саясий миссиясын аткарышына каршылык кылсаңыз болду. Сиз мырксыз. Булардын тобунда байкаган болсоңуз, өздөрүнүн гана саясатына кызмат кыла турган бир топ маалымат каражаттары, өздөрүнүн радиолору, өздөрүнүн укук коргоочулары, адвокаттары, митингдерди уюштуруу үчүн колдонула турган жаштары, музыканттары, барабанчылары, эл алдына чыгып сүйлөй турган спикерлери, аларды колдоп постторду жазып турган фейктери, соц тармактар үчүн сүрөттөрдү жасай турган адистери, ачык жүздөгү адамдары деле, жалаңаштанып сүрөткө түшүү менен кызмат кылган моделдери, иликтөөчүлүк функцияны аткара турган журналисттери, эфирлерине тынбай ушулар айткандай кылып сүйлөп бере турган талдоочулары, лидермин деген саясатчылары. Кыскасы бул топто бардык жагынан жакшылап ойлонулган, ар бир мүчөсүнө милдеттендирилген кызматтар бөлүнгөн адамдары бар. Мисалы, булардын бир наркоманы камалып калса, дароо өздөрүнүн адвокаты анын укугун коргойт. Өздөрүнүн маалымат каражаттары анын таламын талашып чыгып, маалымат таратат. Түз эфирлерди уюштурат. Ал эфирлерге албетте өздөрүнүн эксперттери катышып, алардын сөздөрүн туура деп кубаттап турат. Кыскасы, булар мамлекет ичиндеги өзүнчө бир мамлекетке айланып калып жаткан топ. Кызыгы, булардын катарында жөнөкөй карапайым, чыныгы кыргыз жыттанган адамдар дээрлик жокко эсе. Катарында көбүн эсе баягы келин болбойм, эрге тийбейм, чай куйбайм, төрөбөйм, өзүм билгенимди кыламын, менин жынысым, менин укугум деген кыз келиндерди көрүүгө болот. Эркектеринин арасында болсо көбүнчөсү баягы булар өткөргөн митингдерди карасаңыз, гей парадтарды уюштурганда чыга калган же эркек экени, же кыз экени белгисиз болгон, эл арасында айтылып жүргөндөй кыз текелерден куралган топ экени да жашыруун эмес. Албетте, ар ким кайсыл топко кошуларын өзү билет. Кыргызстан адам укуктарын сактаган демократиялуу өлкө. Эми ушул продвинутыйлардын катарындагы Болот Темиров жана ал жакын деле өзүнө тартып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштетип баштаган акын Болот Назаровдор тууралуу. Тагыраагы алардын өздөрү айтып жаткандай, милиция тарабынан тергөө амалдары үчүн алып кетилген компьютерлериндеги видео тасмалар тууралуу. Соц тармактарда таркаган ал видеолордогу коштолгон үндү мага айгарышып, текстин Өткүрбек Рахманов окуган. Демек, видеону дагы ошол жасап, чыгарган деген маалыматтарды таратып жаткандар тууралуу. Биринчиден, ал тасмалардагы үн меники эместигин толук жоопкерчилик менен Кудайдын атын ортого коюп айта аламын. Эгер ишенбей, куру доомат кыла берише турган болсо, анда өздөрү каалаган мамлекетке, ошол өздөрү пайгамбардай көрүп сыйынып, күнү түнү кызматын кылып жаткан кожоюндары отурган батышына,
же андан нары жагына алып барып текшертип сактап келишине эч ким каршы эмес да. Элдин көңүлүн ошол тасмадагы наркомандарга эмес, же кыргыз кыздарын буюм катары колдонуп өзүнүн максаттарын ишке ашырып жаткан, эл көзүнө адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жаткан иликтөөчү болуп көрүнүп жүргөн кул мүнөздөргө эмес, тасманын үнүнө буруп, ага мени байланыштыруу менен абалдан чыгып кетүүгө аракет кылып жаткандарга кыргыз эли алданып кала турган, булар ойлогончолук ушулар айтканчалык мырк эместигин билишсе гана. Бет тырмачылыктын дагы, айлакерликтин дагы, амалкөйлүктүн дагы чеги болот эмеспи. Бул Ташиевди колдогон журналист деп эле өздөрүнүн наркомандарынын кылыктарын дагы мага аударып кое берсе кантип болсун. Банги заттарын колдонуп, кыздар менен жыргап жүргөн булар дагы анан күнөө бизде болуп калабы. Чегесинби, кыздарды кордойсунбу, тасмаларын тартып алып, компьютериңе сактап, шантаж кылып коркутасыңбы, чет элдик кожоюндарыңдын кызыкчылыгы үчүн жалган маалымат таратып, элди алдайсыңбы, болду. Өзүң үчүн өзүң жооп берип, өзүңдү өзүң мыйзам алдында тактап ала бер. Башка карапайым адамдар үчүн иштеген мыйзам сага дагы иштешине нааразы болбо. Биз колдосок, өзүбүздүн кыргыздын уулун, кыргыз үчүн жан тарткан кишини колдоп жүрөбүз. Буларга окшоп чет өлкөлөрдө жатып алып, оюн кылып аткан, өзүнүн геосаясаты үчүн миллиондорду коротуп жаткан адамдарга кулдук кылып жаткан жерибиз жок. Жакшы сөз уксак дагы, жаман сөз уксак дагы өзүбүздүн кыргыз элибиз үчүн болот. Силерге окшоп өз элибизге каршы чет жактагы күчтөрдүн Кыргызстандагы күчүгү болуп калгандан жараткан Аллахым өзү сактасын. Биз үчүн биринчи кезекте өзүбүздүн кыргыз элибиз, кыргыз мамлекетибиз маанилүү. Ошондуктан силерден айырмаланып, аз айлыкка, аз шартка дагы макул болуп, колубуздан келишинче эли журтубузга кызмат кылып келе жатабыз. Анткени силердин чет жактагы кожоюндарыңарга окшоп, Кыргызстандын кызыкчылыгындагы маалымат каражаттарында иштеген адамдарга очойгон айлык маяна, жегенден ашынып, наша тартканга жете турган акча төлөнбөйт. Бирок баары бир биз өз элибиз үчүн кызмат кыла беребиз, деп айткым келет. Бирок буларга сөз деле таасир этпей калгандай. Күн алыс спайс анан наша тартып, түнкү клубтардан бошобой жүргөн, ички кийимдерин музейге илип алып, жылаңачтанып жүргөндү туура көрүп, искусство деп даңазалап жүргөн организмдер үчүн уят сый деген тема такыр тааныш эместиги талашсыз. Саламатта калыңыз.